Демек, ушу жаштардын рискологиялык концепциясы көпчүлүк ушу юнологдордун пикиринде ушул постмодернисттик коомдордо келип чыгып аткан жаңы жагдайдын алкагында жаштардын жүрүм турумун түшүндүрүүдөгү мындай жемиштүү бир илимий каражат болуп калды деген бааны берип атышат. Чынында эле бул теориянын алкагында ушу биз жогоруда белгилегендей риск бул жаштардын түпкү бир демек жаштарга мындай априори табиятынан эле жаштарга мүнөздүү болгон касиет катары бааланып атат. Ал эми бул риск каяктан келип чыгат? Риск бул ошол жаштардын психофизиологиялык, биологиялык табиятынан келип чыгат деп түшүндүрсөк болот. Биринчи кезекте жаштык мезгилинин өзү бул биз баягы биринчи лекциянын алкагында белгилегендей, жаштык бул адамдын жашоосундагы бир фаза, бир цикл деп баа бергенбиз. Бул демек бул фаза туруктуу эмес, бул өтмөк. Ошондуктан жаштыктын өзү фаза катары өтмөк болгондугу, демек жаштардын дагы социалдык топ катары маргиналдуулугу, демек туруктуу эместиги, убактылуулугу бул риск категориясынын актуалдашуусуна алып келет. Деги эле рисктин социалдык феномен катары дагы актуалдашуусуна алып келет. Анын үстүнө ушул кийинки убактарда муундар аралык карым катнашта социалдык тажрыйбаны өткөрүп берүү механизмдеринде, демек жалпы эле социалдашуу процессинде олуттуу өзгөрүүлөр келип чыкты. Бул дагы рисктин көбөйүшүнө, рисктик мүнөзгө ээ болгон дейличи, айрым көрүнүштөрдүн көбөйүп кетишине түрткү берип атат. Ошондой эле социалдык балалык мезгили дагы абдан чоңоюп узарып кетти десек болот. Ал эми биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой биринчи лекциянын алкагында ошо социалдык балалык тууралуу азыноолак айтып өттүк. Ошо социалдык балалык деп ошо юнологдор белгилүү бир ушу жаштыктын алкагында белгилүү бир мезгилди атап атабыз. Бул кандай мезгил? Демек ушул жаш инсан баягы пубертаттык мезгилди аягына чыгарып, башкача айтканда жыныстык жактан жетилип, бирок ошол эле убакта чоңдордун катарына кошула элек, демек өз алынчалыкка ээ боло элек. Биз ошол биринчи лекцияда кеп кылган жаштык курагынын жогорку чек арасын тагыраак айтканда ашып өтө элек мезгилди биз социалдык балалык деп атабыз. Мына ушул социалдык балалык мезгили улам барган сайын ушу экономикалык, социалдык жашоо деңгээли жогорулаган сайын бул узарып баратат да, бул чектер. Мына бул өз кезегинде, бул көрүнүштөр өз кезегинде рисктин, демек тобокел мүнөзүнө ээ болгон социалдык процесстердин көбөйүшүнө, активдешүүсүнө өбөлгө түзүп жатат. Дегенкиси, биз бул теориянын алкагында төмөнкүдөй бир жыйынтыкты чыгарсак болот да. Демек, риск бул жаштардын түпкү касиети экен. Ал эми жаштардын жүрүм туруму, демек рискке байланыштуу. Мына ушул өңүттөн алганда биз буга чейин баягы классикалык социологиянын алкагында ошондой эле ушул коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү изилдеп келген, табиятын изилдеп келген теориялардын алкагында биз бул баягы коомдо жалпы кабыл алынган нормалардан четтеп кеткен жүрүм турумдарды девиация деп аныктап келгенбиз. Эми ушул түшүнүктү жаштарга карата колдоно турган болсок, анда жаштардын бул нормадан четтеп кеткен жүрүм турум бул девиация эмес экен, бул рискологиялык концепцияга ылайык, демек бул болсо рисктин бир көрүнүшү экен. Рисктин жаштардын жашоосундагы, жаштардын табиятындагы бир орун алган бир формасы экен. Эми биз, урматтуу көрөрмандар, дагы бир теорияны карап өтсөк, бул жаштардын гуманисттик концепциясы деп аталат. Ушул гуманисттик концепциянын биз төмөндөгүдөй 8 базалык, демек негизги жоболоруна токтолсок, бул жаштардын гуманисттик концепциясынын алкагында жаштар баалуулук катары
каралат а дегенде эле. Демек жаштар бул баалуулук. Жаштар бул тигилже бул коомдун баалуулуктар шкаласындагы өзүнүн орду бар. Демек бир өзүнчө бир баалуулук категориясына айланыш керек. Мында ушул өңүттөн биз төмөндөгүдөй 8 негизги базалык жобону бөлүп карасак болот да, бул жаштардын гуманисттик концепциясын алганда. Демек биринчи бул жаштар бул объективдүү коомдук кубулуш. Демек жаштар бул өзүнчө бир номиналдык көрүнүш эмес. Демек кадимки тарыхый таасирге ээ болгон, бир тарыхый күчкө ээ болгон объективдүү коомдук кубулуш деп баа берсек болот экен. Экинчиден, жаштардын табияты кош мүнөзгө ээ. Демек жаштар өзүндө бир эле учурда биологиялык дагы, ошондой эле социалдык дагы сапаттарды, касиеттерди камтып турат. Биологиялык дегенибиз эмне себептен ушул биологиялык сапаттар тууралуу кеп калабыз биз такай, деги эле бул концепциянын алкагында эле эмес, деги эле жаштар социологиясынын алкагында ушул жаштардын биологиялык сапаттарына дагы басым жасап жүрөбүз. Себеби пубертаттык мезгил деп аталып жүргөн, башкача айтканда жыныстык жетилүү мезгили дал ушул жаштык фазасына туура келип атат. Ал эми жыныстык жетилүүнүн аягына чыккан мезгилди биз эреже катары жаштык деген мезгилдин башталышы катары баалап жүрөбүз. Мына ушул өңүттөн алганда чындыгында эле жаштардын табияты бул кош мүнөзгө ээ. Ошондуктан биз жаштардын жүрүм турумун, деги эле жаштарды социалдык феномен катары изилдөөдө, социологиялык талдоодо биз социалдык илимдерде биринчи кезекте ошо социологияда иштелип чыккан усулдар менен катар эле биз маселен ошол эле биологияны дагы, биологиялык усулдарды да тагыраак айтканда колдонсок, бул жерден биз бир жемиштүү бир жыйынтыктарды алабыз. Үчүнчү жобо, жаштар бул конкреттүү тарыхый кубулуш. Биз буга чейин да бир нече жолу айтып кеттик. Жаштар чындыгында эле бул тарыхый түшүнүк, жаштар чындыгында эле тарыхый, конкреттүү тарыхый кубулуш, конкреттүү тарыхый феномен. Себеби жаштарга мына азыркы убакка чейин ушул жаштар социологиясын алкагында, анан биз жана жогоруда белгилеп кеткен бирдиктүү илим ювенологиянын алкагында дагы жаштарга бирдиктүү универсалдуу аныктама берүү маселеси курчпойдон калууда. Себеби чын эле мисалы Кыргызстан коомунун өзүнүн жаштары ошол коомдун тарыхый маданий контекстине ылайык келген өзүнчө бир жаштар түшүнүгүн бөлүп карасак болот. Демек өзүнчө жаштар деген социалдык феноменди өзүнчө бөлүп карашыбыз керек. Ошол эле мисалы европалык коомдордун, европалык өлкөлөргө мүнөздүү болгон, алардын социалдык маданий, экономикалык, тарыхый жана башка өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу келип чыккан контекстке ылайык өзүнүн жаштарын бөлүп карашыбыз керек да. Өзүнүн жаштар түшүнүгүнө, ошондой эле жаштар социалдык феноменин. Мына ушул өңүттөн алганда чын эле жаштар бул конкреттүү тарыхый кубулуш деп баса белгилесек болот. Төртүнчү жобого ылайык жаштар бул интеллектуалдык потенциалдын алып жүрүүчүлөрү. Бешинчи жобого ылайык жаштар бир эле мезгилде социалдашуунун объектиси жана субъектиси болуп эсептелинет. Чындыгында эле ушул заманбап мезгилге чейин, тагыраак айтканда мына ушул мына постсоветтик мезгил деп дагы атап койсок туура болот го дейм. Биз Кыргызстан баягы социалисттик системанын алкагында жүргөн кезде жаштар негизинен бул социалдашуунун, тарбия берүүнүн башкача айтканда объектиси катары гана каралып келген. Муну башкача өңүттөн да айтсак болот. Жаштар бул улуу муундун таасиринин объектиси катары орун алып келген. Ал эми азыркы учурда болсо мындай көз караш, мындай парадигма жемишсиз болуп калды. Ошондой эле мындай парадигма бир катар кемчиликки да экендиги далилденди. Себеби жаштар социалдашуунун объектиси эле эмес, бир эле мезгилде анын субъектиси да экен. Демек ошол социалдашуу процессинин объективдүү, кечиресиздер, активдүү катышуучусу экен. Мына ушул өңүттөн алганда биз ушул 5 жободо камтылган идеяны негиздесек болот.
Алтынчы, жаштар субъективдүүлүккө, башкача айтканда жеке иденттүүлүктүн негизинде жетишет. Демек жаштар өзүнүн субъективдүүлүгүнө, демек өзүнүн активизмине, жеке иденттүүлүктү калыптандыруунун негизинде жетишет экен. Башкача айтканда жаштар бир эле мезгилде ошол социалдык демографиялык ири топтун мүчөсү катары ошол социалдык топ менен өзүн тигил же бул деңгээлде иденттештириши мүмкүн экен. Мына ушул иденттештирүү аркылуу анан социалдык субъективдүүлүккө, демек социалдык өз алдынчалыкка жетишет деп айтсак болот. Кийинки жобого ылайык, жаштар бул келечекте толугу менен ишке ашуучу. Бул жерде толугу менен десек дагы жаңылышып калышыбыз мүмкүн. Демек белгилүү бир деңгээлде ишке ашуучу, келечекте орун ала турган процесстердин алып жүрүүчүсү экен. Демек биз эгерде келечекти изилдегибиз келсе, келечекте кандай социалдык процесстер, деги эле коомдун деги эле жалпы жашоо мүнөзү, кандай өзгөчөлүктөр, кандай инновациялар боло тургандыгын билгибиз келсе, демек деги эле келечектеги жашообузга прогноздорду түзгүбүз келсе, анда биз азыркы жаштарды изилдешибиз керек экен. Азыркы жаштардын табиятын изилдешибиз керек экен. Себеби азыркы жаштардын табиятында, азыркы жаштардын жүрүм турумунда, деги эле жалпы жашоо мүнөзүндө келечекте белгилүү бир деңгээлде ишке аша турган, демек келечектин дүрмөтү азыркы жаштарда камтылган экен. Ошон үчүн ушул өңүттөн алганда, ушул жаштарга багытталган изилдөөлөр, эгерде мен мындай макро деңгээлде айта турган болсом, ушул жаштар социологиясынын дагы мына тарыхый миссиясы, мына бирден бир тарыхый миссиясы мына ушунда камтылат деп айтсак болот да.